Качан Кудай аялды 6 күнү жаратып жатканда, ал кечке чейин иштеди. Периште өтүп баратып, эмнеге ага ушунча көп убакыт коротуп жатасың деп сурады. Теңир ага, сен анын кандай көп кырдуу, ажайып экенин байкадыңбы? Ал бир убакытта бир нече ишти аткарылат. Ар түрдүү даамдарды татып көрүп, үй бүлөсүн тоюндурат. Эки колунун жардамы менен бир убакытта көп баланы кучактап, сүйүү берет. Сыйрылган тизеден баштап, жараланган жүрөккө чейин айыктыра алат. Периште таң калды. Эки колу менен элеби? Бул мүмкүн эмес. Теңир, бир күнгө абдан көп иш. Эртеңкиге калтыр. Эртең аны бүтүрөсүң. Жок, деди Теңир жылмайып. Бул менин эң сүйүктүү жаратуум. Периште аялга жакын келип, аны кармап көрдү. Теңир, сен аны абдан назик кылып жараткансың го. Ооба, ал назик деп макул болду Теңир. Бирок мен аны абдан күчтүү кылып да жараттым. Ал жашоодо эмнелерди көтөрүп өтө аларын элестете да албайсың. Ал ойлоно алабы деп кызыкты Периште. Ооба, ал ойлоно гана албастан ынандырып, көндүрө да алат. Периште аялдын жүзүнөн агып жаткан жашты көрдү. Теңир, сен ага өтө көп жүктү үйүп салдың окшойт. Анын жүзүнөн бир нерсе агып жатат деп Периште аны аяды. Ал көз жаш деп оңдоду Теңир. Көз жаш менен ал өзүнүн кайгысын, шектенүүсүн, жалгыздыгын, кубанычын жана бакытын билдирет. Бул нерсе Периштени абдан суктандырды. Теңир, сен кереметсиң. Сен баарын майда чүйдөсүнө чейин ойлонуштурдуң. Аял чындыгында ажайып жаратылган. Аялда эркекти таң калтыра турган күч бар. Ал жашоодогу кыйынчылыктарды майтарылбай кайраттуулук менен көтөрөт. Кубаныч, бакыт, өмүр алып келет. Ал өзүн толугу менен үй бүлөсүнө арнап коет. Ансыз үйдүн куту өчөт. Баласына мээримин төгүп, кирпик какпай чоңойтот. Күйөөсүн колдоп, аны алдыга түртөт. Ал белин бекем бууп, эмне болбосун алдыга жыла берет. Айланасын көрккө бөлөп жашап келет. Бирок анын бир эле кемчилиги бар. Ал өзүнүн баалуулугун унутуп калат. Бул видеону сиз тааныган аялдарга жөнөтөбүз. Алар өзүнүн кандай ажайып жаратылганын билишсин. Бул видеону сиз тааныган эркектерге жөнөтүңүз. Анткени бул тууралуу аларга эскертип туруш керек да болот.